Кыз берген. Чыгарманы жазган Ашырбек Курманов, окуган Адилет Чубаков. Ошол жылы эмнегедир жаз эрте келди. Төрдөгү ашуудагы карлар эрип, жол ачылып, элдер эртелеп жайлоого көчүштү. Жатакта анча-мынча эле үй бүлө калбаса, бардыгы жайлоодо. Тынч заман эмес. Элдин биримдиги жок. Айланадагы отурукташкан айылдар өз-өзүнчө уруу-урууга бөлүнүшүп, ар бири ар кокту колотто өздөрүнүн күнүмдүк оокаттары менен алек. Элдин колунда деле жеткиликтүү оокаттары жок. Астына айдаган 4 түлүк малы деле чакан. Ошого карабастан бир туугандар бирдикте, ынтымактуу. Оттук капчыгайнын тескей бетиндеги арчалуу коктусунда Токтомуш аксакалдын ага туугандары, анын балдары бөксө жайлоого чогуу конушкан. Чокусу асман тиреген тоолордун мөңгүлөрү эрип, жылга аркылуу көк кашка шараккан суунун аркы өйүз, берк өйүз болуп, кылым карыткан кышкысы жылуу, жайкысы салкын боз үйлөрү, кээ жерлерде алачыктар катар тигилген. Боз үйлөрдөгү ар кандай, бири чоң, бири чакан, кээ бир боз үйлөрдүн үзүк турдуктары ак кийизден болсо, кээ бирлериники кара кийизден жабылган. Ар бир боз үйдүн жанында узун, кыска, кулун, козу байланган аркандар, эшилген желелер. Узун желелерде жаш кулундар кечке байланып, бесаан учурда анча-мынча өзөк жалгашып, энесин көрүшөөр заматта буттарын тыбыратып кишинешсе, кыска желелерде улак козулар кечке чейин чыдабай маарашып, үндөрү басылбайт. Колунда ою, жылкылары жоктор, күнүмдүк тамак болгон сүттү кой эчкиден саап алышат. Кечке чейин энелеринин желини толуп, аны козулактар кактап эми болбасын дешип, аларды көгөндөп, желеге байлап коюшкан. Козулактын энелери да маарашып, алардан алыс кетишпейт. Ар бир үйдүн эшиги келген конокко ачык. Сүтүбү, айранбы же кымызы болобу, үйгө кирген адамга кадырлап сунушат. Боз үйдүн ортосунда таштан тегеректеп жасалган коломтодо чатырап күйгөн от. Күйгөн оттун түтүнү боз үйдүн түндүгүн көздөй созулуп, андан ары абага сиңип жок болот. Коломтодо от өчпөйт. Бир коломтодогу от бүт айылдын тутамы болот. Ошол себептен жок дегенде бир үйдүн коломтосунда от күйүп турушу керек. Андан жанындагылар калак менен кезеге алып келип, үйлөрүнө оттун тутамын алып кетишет. Күнүмдүк турмуш тиричилиги 4 түлүк мал менен. Билектүү жигиттер түнкүсүн жылкынын жанында, күндүзү малдын жанында абышкалар жана жаш балдар. Кыз келиндер жайы менен ой, топоз, эчки, кой саап, май чогултушат. Курут, сүзмө жыйнашат. Койдун жүнүнөн кийиз басышып, боз үйдүн үзүк туурдугун бүтөшүп же жаңыртышат. Жүндөн жибейреп, үйдүн ички жасалгаларын согушат. Жигиттер жылкы, топоздун жал куйругун кыркышып, аркан эшеп, жана башка күнүмдүк тиричиликтен убайын тартышат. Жайдын толуп турган күндөрүнүн биринде Токтомуш аксакалдын боз үйүнө 3 атчан келип түштү. Баштарында көк селде, үстүлөрүндө жеңи кыска шайы чепкен, белдеринде жазы кайыштан жасалган кемер кор, буттарында башы уштугуй көлөч менен күрөң түстөгү маасы. Кийген кийимдерине караганда башка улуттан экени көрүнүп турат. Эшикте турган жигиттер алардын аттарын алышты. Атчандар аттан түшүшүп, колдоруна камчыларын жыйра кармап, колдорун көкүрөгүнө коюшуп, баштарын ээп салам айтышты. Киргиле, деп башында ак калпак кийген кең даллуу жигит боз үйдүн эшик жабдуусун көтөрдү. Келгендер баштарын босого таяктан ылдый кылып, боз үйдүн ичине киришип, камчыларын бүктөй кармап, «Ассалому алейкум, боордош кыргыз калкы. Көйлүгүчтү турасыңарбы? Мал жаның араманбы?» деп саламдашты. Төрдө отурган Токтомуш аксакал ордунан козголуп, «Ва алейкум ассалам. Келгиле жигиттер, төргөткүлө», деп колун жаңсап, жанынан орун көрсөттү. Рахмат. Бардык мусулмандын башында турган улуу ханыбыздын тапшырмасы менен жол басып келдик аксакал, деп узун бойлуу кара мурут, чапчак, чокчо сакалчан адам сөз баштады. Сунулган кымыздан тамшанып ичеп, сол колунун алаканы менен сакал мурутун кошо арчып, өзбек, кыпчак, кыргыздын башы биригип, ынтымакка келип, чоң иштердин алдында турабыз. Мурункудай сырт жактагы душмандар капысынан кол сала албай, бизден сестенип турган заманга жеттик. Мунун баары улуу азиреттүү ханыбыздын өз элине жасап жаткан ак эмгеги. Азиреттүү хандын канаты Бейжиңден баштап Байыркы Алтын Ордонун жерине бүт таратты. Азиреттүү хандын аскерлеринен
аттарының туя Азиреттүү хандын аскерлеринин аттарынын туяктары талай жерге жетип, ордонун аброю көтөрүлдү, деп чокчо сакал адам сүйлөп жатып, бу жарыктык аксакалга анча-мынча саясатты айтып эмне бар болом? Хандын тапшырмасын түз эле айтпайынбы? Жеке бул эмес бүт кыргыз эли саясат менен иши жок. Тоодогу Кайберен сыяктуу эркин жүргөн бечаралар, деп өзүнчө ойлоп. Булар Кайберен болсо дагы кыргыз элинин өзүнүн эркиндиги, азаттыгын бербеген, жаатташканы менен тайманбаган өжөр эл экенин эске алып, кайрадан сөз улап, азыркы учурда жалпы мусулман эли улуу пайгамбар Мухаммеддин осуяты менен бирдикте болуп, капырлардан сактанып турган убак, деди. Токтомуш аксакал эки колун жайып дуба кылды, беркилер кошо колдошту. Четте отурган кыркма сакалчан адам, Азиреттүү ханыбыздын тапшырмасы менен силердин босогоңорду аттадык, деп сөздүн жайын баштады. Босогонун жанында турган Аблаке башын көтөрүп, сөз баштаган адамды тигиле карады. Кыркма сакалчан сөзүн улап, Азиреттүү хандын ордосу кеңейип, мурунку жеңилбес хандын ордосунан кем эмес. Эшигин көрүп төрүнөт дегендей, хандын ордосу жалтырап алтын, кавхардан ширетилип кооздолуп, келген конокторду ажайып келишкен, күндөй болгон сулуулар кызмат кылып турушса, жекеле хандын эмес, бүткүл элдин аброю эмеспи? Деди кыркма сакалчан адам колундагы кесени жерге коюп жатып. Айтылган сөздүн төркүнүн Аблаке түшүнгөнсөп, эки колун кайчылаштырып көкүрөгүнө алды. Чокчо сакалчан адам тигинин сөзүн улап, силердин элде Азиреттүү ханга кызмат кылып, хандын колдоосунда, калканычында болгону туура иш эмеспи? Ошондуктан хандын Нурайым аттуу кызыңарды Азиреттүү хандын ордосуна килем токуганы жиберсин деген тапшырмасын айтып, кызды алып кетели деп алдыңарга келдик, деди. Токтомуш аксакал башын көтөрүп, келгениңердин жөнү ушу турбайбы? Хандын канаты жайылып, ордосу кеңейип атканы жакшы кеп экен. Бирок менин кызым хандын ордосуна барабы, аны эч ким айта албайт. Аны бир гана ал өзү чечет, деди. Босогодо турган Аблаке, буга чамдан бери хан өз билгендей адамдын тагдырын өзү уча баштаган, деп сөзгө кошулуп баса сүйлөдү. Токтомуш аксакал баласы Аблакенин кыялын жакшы билгендиктен акырын дегенсеп бир карап койду. Көздөрү менен Аблакени кыя карашты. Мындай жоопту күтпөгөн өкүлдөр кичине кайпалакташып, адамды эриткен бал тилдери күрмөлүп калгансып, бир азга унчукпай калышты. Ортодогу тунжураган тынчтыкты чокчо сакалчан адам бузуп, Азиреттүү хандын сөзү эки болбойт. Азиреттүү хандын мээрими менен каары да бар. Ал жагында ойлогула. Бир кыз үчүн бүт элиңерге доо тийип калбасын, деп кекете сөз баштап, бирок бул кыргыздардан баарын күтсө болот. Керек болсо азырдагы башыңды алып салгандан кайра тартпаган немелер деп өзүн токтотконсоп, үнүн басаңдатып, биз өкүлдөр Азиреттүү хандын тапшырмасын силерге айттык. Өкүлгө баш менен тил кесмей жок. Ойлонуп көргүлө. Хандын ордосуна барып жашоо ар бир кыздын тагдырында түшүнө кирбеген нерсе. Келечегине жакшы эле болот, деди. Нурайым жөнүндө сөз башталганда эле Токтомуштун кемпири сыртка чыгып кетип, үйдө жалаң эркектер калган. Аблаке кайрадан туталанып, килем токуганы деп алып кеткен кыздардын кайсы тагдырын, келечегин айтасыңар? Бизге белгилүү алардын келечеги. Ханыңар көңүлүнө жаккан кыздын никесин бир түндүк кылып кыйса, вазирлери ар бир жума нике кыйып, алар аз келгенсип силерге окшогон сыпайлары бир айлык нике кыйып, кыздардын абийирин төгүп, алардын тагдыры менен көңүл ачып ойноп, же болбосо шарияттын жолу деп ошол кыздарды токолдук алганыңар, ушул силердин кыздарга жасаган мамилеңер, деп бурк этти. Кайрадан тунжураган тымтырстык өкүм сүрдү. Өкүлдөрдөн эч кимиси ооз ачышкан жок. Бир аздан кийин чокчо сакалчан адам, биз айттык, силер уктуңар. Силердин айтканыңарды Азиреттүү ханга жеткиребиз. Бирок силер да ойлонгула, ачуулукка алдырбагыла. Болбогон жерден жөн эле хандын каарына калып калбагыла, деп ордуларынан турушуп сыртка чыгышты. Токтомуш аксакалдын боз үйүнүн тегерегинде чогулуп калган туугандары хандын өкүлдөрүн курчап калышты. Аблаке, кой бергиле буларды, тарт аттарын, аттандыргыла, кетишсин. Биздин айткандарды төкпөй чачпай ханына жеткирип барышсын, деп узатып жиберишти.
Токтомуш аксакалдын 7 эркек баласы, бир кызы бар. Жалгыз кызы төрөлгөндө эле жүзүнөн нур төгүлүп тургандыктан атын Нурайым деп коюшкан. Нурайым бойго жетип калганда ар тараптан тынбай жуучулар Токтомуш аксакалдын босогосунан кетишпейт. Себеби Нурайымдын акыл эси, турган турпаты, жүзү айкалышып, ажайып бул өрөөндүн сулуу периштеси болду. Ошол учурда Нурайымдын кабары Кокон хандын ордосуна да жеткен эле. Ал убакта Кокон хандыгы кулачын жайып, көбөлдү өзүнө баш ийдирип, өзү каалагандай башкара баштаган. Жергиликтүү элге салык бычып, баш ийбеген калктын балдарын, же эл башчыларын ак үйлүүгө алышып, сулуу кыздарды же никелүү келиндердин никесин бозоп, аларды да ордого алып кетип турган элдин башына түшкөн оор мезгил болчу. Кокон хандыгынын кордугунан эл арасында көкүрөктү дарталды, көпчүлүк малды сарталды, үйүнө күйгөн Кокондук алтын оймок узду алды, тандап туруп кысталак тал саамай кызды алды. Тегереги кыргыздын темирден соккон тору болду, жаткан жери кыргыздын 40 кулач терең ор болду. Кокондуктун кордугу маңдайга бүткөн шор болду деп ооздон оозго айтылып, жалпы кыргыз эли кабардар болгондуктан Нурайымдын агасы Абылакенин Кокон ордосунун өкүлдөрүнө атырылганы ошол эле. Бир ай өтпөй Токтомуш аксакалдын айылын Кокондун сыпайлары басты. Күн мурунтан ага туугандар ага даяр турушкан эле. Кокондун куралчан сыпайларына каршылык көрсөткөнгө күчтөрүнүн алыс жетишпээрин сезишкен. Анткени алардын колдорунда жарытылуу куралдары жок. Болгону айылда бирин серин кыбыран кылыч, найза катары колдонгон куу жыгач же болбосо куу сойул. Ал эми Кокондун аскер сыпайлары болоттон сыпатталып жасалган ири кылычтар, жоо кийимин тешип өткөн, учтарына темирден ушталып коюлган узун найзалар менен куралданышкан. Булардан сырткары алыстан атыла турган мылтыктары бар эле. Мунун баарын алдын ала билишкен Токтомуш аксакалдын эли бөөдө жерден эр азаматтары окко учуп, жарлары жесир, балдары жетим калышпасын, андан көрө Нурайымды көздөн далдоо кылып туралы деп кеңеш курушуп, Нурайым менен апасын алдын ала карагайы жыш өскөн, оңойлук менен адам баласы таап ара албаган эки чаттын кууш колотуна качырышкан. Кокондун сыпайлары элдин арасынан Нурайымды таппай, ар бир боз үйдү аңтарып тинтип чыгышты. Бирок Нурайымды таба албай калган соң күчкө салып, Токтомуш аксакалдын Ниязбек, Намазбек, Мырза, Абылаке, Надырбек, Кудайменди жана Өтөбай аттуу балдарын алдыга салып, жөө жалаңдатып Акталанын Куртка деген жеринде жайгашкан ордого айдап кетишти. Кокон хандын турган чеби жайлоодон ат менен бастырганда 2 күндүк жол. Чеп дөбөгө салынган. Чептин бийиктиги ат жан адамдын бою менен бир. Чептин туш тарабы эңкейиш болуп, чепке оңойлук менен ат жан адамдар чыга алышпайт. Жөө чыгууда бир топ кыйынчылыкка турат. Чепте коргонуу үчүн атайын ылайыктуу жер тандалып, ошол жерге чеп салынган. Чептин сыртында да, ичинде да сарбаздар, кылычтары кынында. Кийген кийимдер бирдей, бардыгы коёндой окшош. Чепке кирип чыккан ар бир адамды кылдаттык менен текшерип киргизишет. Чепке атка, эшекке чегилген арабалар тынбай жүк ташып кирип, чыгып турушат. Күн жерге түшүп калгандай ысык. Күндүзү бирин серин гана адам болбосо, кечке маал чептин айланасында адам кымкут. Жайдын чилдеси болуп, күндүн саратаны, 3-чү күндүн түшү ой күн жерге түшүп калгансып кайнап турган чакта, чепке Токтомуштун 7 баласын ордого айдап келишти. Күндүн саратанында жөө жалаңдатып айдалып келген Токтомуш аксакалдын 6 баласынын кетпеген жеринен тергетип, кийген кийимдери сууга чыланган. Чептен аларды башка сарбаздар күтүп алышып, үстү ачык бөлмөгө алып киришти. Ар жактан узун бойлуу, башында ак селдеси оролгон, селденин маңдайында жаркылдаган белги тагылган, этеги сүйрөлүп жерди чийген көк шайы чепкен кийген адам тосуп алды. Анын жанында хандын буйругун жеткирип барган чокчо сакалчан адам. Узун бойлуу, кара каш, мурду кырдач, өңү кара сарбаз колун артына алып, кармалып келгендерди тигиле бир сыйра акырая карап чыгып, улуу урматтуу азиреттүү хандын буйругуна баш ийбей, өзүм билемдик кылгандар ушулар экен да. Хандын камчысынын катуулугун, кылычынын курчтугун сезеле экен да булар, деп Абылакенин маңдайына келди. Жанындагы чокчо сакалчан мыйыгынан жылмайып, тиги сарбазды колдоп турду. Абылаке оттой болуп күйүп турган көзүн албай тике карады. Унчуккан жок. Өлүм менен жашоонун кырында турганын түшүнөт. Каршылык кылып, же ойлогон оюңду айтып жооп кылсаң, бу сарбаз кайтарып турган сыпайларды итте тукургандан кайтпай турганын, ал эми чуркап турган сыпайлар
буйрукту эки кылбай аткарып, бир заматта ушул жерден кансырап жатып каларын ал түшүнөт. Өзүнө ыңгайлуу кезди күтөт. Жекеле өзүн ойлобостон берки ага-инилеринин тагдырын дагы ойлойт. Абылаке нечен жолу башын тоокелге салып, далай чабыштарга кирип, кандын жытына көнгөн жигит. Сарбаздын коркутканын, кекеткенин сезгени да жок. Сарбаз сөзүн улап: «Мейли, биздин улуу урматтуу ханыбыздын айкөлдүгүн дагы көрүшсүн. Булардын жандары бир гана хандын колунда. Эртели кеч тагдырлары чечилет. Айылы, журту да ойлансын. Бир кызын калкалап, 7 баштан ажырашса, алардын өз эрки. Айылына кабар бергиле. 10 күн мөөнөт. Кызды алып келишпесе, бул бечаралардын баштары айылына жөнөтүлөт. Алып кеткиле. Орго салгыла», деп алаканчап белги берип, өзү бөлмөдөн чыгып кетти. Курчап турган сыпайлар Токтомуш аксакалдын балдарын орго салардын алдына бир күнгө терезеси жок караңгы бөлмөгө кармашты. Ор турган жер чептин башка жеринде болгондуктан, анын үстүнө кеч кирип калгандыктан, ал түнү орго салышкан жок. Кармалгандарды эртең мененкиге чейин тар бөлмөгө кармап турмай болушту. Камар алдында ар биринин чөнтөк баштарын тинтеп туруп киргизишти. Ага-инилердин кичүүсү Өтөбай үйдөн чыкканда эле кестигин ала чыккан. Тинтүү учурунда кестигин жашырып алып кирип кетти. Бөлмө тар. Жетөө катарлашып отургандай эле орун болбосо, ары бери баскан мүмкүн эмес. Бөлмөнүн жыгач эшигинин жылчыктарынан шооладай болгон күндүн нуру эле кирбесе, бөлмөнүн ичи көзгө сайса көрүнгүс. Кудайдын айтканын көрүп жатарбыз дегенсип, үн чыгарышпай, жолдо чарчагандыктан баары жата кетишти. Бир гана Өтөбай жатпайт. Дубалды колу менен сыйпалап көрүп, катып кирген кестиги менен дубалды чукуп кирди. Дубал бекем болгону менен кестиктин учунан аз-аздан дубалдын топурагы кемирилип жатты. Караңгы бөлмөгө киргизип жатканда, эшик тагылган дубалдын калыңдыгы 2 карыштай болорун Өтөбай көрүп калган эле. Түртүп дубалды жыгалбасын сезип, бирок кестик менен дубалды таң атканча оюп чыксак деген оюнан кетпейт. Бир маалда Өтөбай ага туугандарына кайрылып: «Эртең бизди орго салат. Ордон качып чыгууга мүмкүн эмес. Колдон келсе бүгүн аракет кылалы. Нурайымды буларга бергенден көрө өлгөнүбүз артык. Бир жумадан кийин баары бир башыбызды алышат. Жөнөлгөндөн көрө качканга аракет жасайлы. Дубалдын калыңдыгы анча калың эмес, мен көргөм. Кестигимди катып кирдим. Кестик менен дубалды оюп көрөлү. Тоокелдиге салалы. Баары бир башыбызда эртели кечпи бир өлүм турат», деди. «Ооба, ордон качып чыгуу оңой эмес. Бул жерден чыксак каяка качабыз», деп туугандардын улуусу Ниязбек үн катты. Эки колу менен тизесин кучактап отурган мырза катуу үшкүрүнүп алып: «Ич ара анча-мынча келишпестигибиз болсо да, бир тууган элбиз го. Тиги Кумбелде жашаган Сарыбагыш элине жөн жайыбызды айтсак, алар бизди калкалап алышар. Анын үстүнө ал жактан тоолордун аскалары, башкала калаганга ыңгайлуу жер», деди. Кичине ден соолугу сыркоолоп турган Намазбек 3-4 жолу катуу жөтөлүп алып, ынтыга сүйлөдү: «Качып чыксак жакшы болот го. Бирок тиги Кокондун баш кесерлери кармап алышса, бизге аял кылышпайт. Элибизди дагы бир сыйра барып, будуңчаң салып кыйратышат го», деди. «Колдугу ушуруп отуруп бергенден көрө кармашып өлгөнүбүз жакшы. Качып чыксак бүт кыргыз элин аларга каршы үгүттөйбүз. Намыс деген бардыр. Биздин башыбызга түшкөн мүшкүл эмне башка элдин башына түшпөй калмак беле. Бүгүн бизди чапты, эртең аларды чабышат. Алар деле түшүнүп турушат. Биригишибиз керек. Жапатырмак болуп аларга каршы турабыз», деп Абылаке агасы Намазбекке кайрат айтып отурду. «Эгер бул жерден качып чыксак, ордонун тегерегинде бир топ үйүр жылкылар жүрөт. Арасында мойнуна аркан салып, аны чубалтып коюшуптур. Аларды кармап минип качалы», деди кичөөсү Кудайменде. «Үлгүрөбүзбү?» деп Абылаке туугандарын карай үн чыгарды. «Аракет кылалы», деди Өтөбай. Аны баары бир кишидей колдошуп, кезектешип кестик менен дубалды оё башташты. Ар бири колдору канап кеткенче кестик менен дубалдын шагыл топурагын чукуп жатышты. Дубал майда таш аралашып согулгандыктан бекем болуп, оңойлук менен оюлбай жатты. Жайдын түнү кыска. Таңзарында багымдат намазынан кийин сыпайлар чепти кыдырып чыгарын баамдашып, намаз окуганга чейин качыш керек экенин түшүнүшөт. Асмандагы жылдыздар тырая баштаган учурда бир адамдын башы баткандай тешик оюшту. Биринчи болуп Өтөбай чыкты. Тешиктен эки колун алдыга сунуп, башын чыгарып, сурулуп чыкты. Биринин артынан бири чыгып, чыккандар кийинкисинин колунан тартып чыгарып жатышты. Таң атаарда азан чакырылды.
Бешөө чыгып акырында Надырбек калды. Ал тешиктен колун сунду. Чыккандардын бирөөсү Надырбектин колунан тартып көмөк көрсөтүп жардам берди. Бирок анын башы тешиктен батпай койду. Канча аракет кылса дагы башы тешикке батпай майнап чыккан жок. Тешикти кеңейткенге убакыт жок. Намаз окулуп бүттү. Кароолчулардын чепти кыдырып басмай убагыда келип калды. Сыртка чыккандар кандай айла кылышарын билбей турушканда Надырбек: "Качкыла, мага карабагыла. Кеч боло электе качкыла. Аска тоого жашынгыла. Бизди соок алтырышпайт. Жазаласа мени жазалашсын. Турбагыла, кеткиле", деди. Баары ордуларынан катып селдейишет. Аңгыча чет турган Ниязбек: "Токтогула, кайра кирели. Бизде башка арга жок. Кызын бербей койду деп баарыбызды айдап келди. Биздин качып кеткенибизди көрүп, сенин башыңды алгандан алар тартынбайт. Сени бул жалгыз калтырып кеткенибиз туура болбойт. Андан көрө кайра кирели. Кудайдын жазганын чогуу көрөлү", деп тешик аркылуу кайра бөлмөгө кирди. Бир туугандар ага макул болушуп, кайра тешик аркылуу бөлмөгө кирүүгө аргасыз болушту. Дубалдын тешигин кайра сыпайлар келгенче толтуруп, дубалдын тешилгени көзгө илинбей байкалбай калды. Күн толук чыкканда гана кароолчулар келип, кармалгандарга бир кумара суу, тандырга жабылган 3 нан беришти. Кандары катып, өзөктөрү ачып турса да сууну, нанды тең бөлүп ичип жешти. Бир аздан кийин аларды чептин четиндеги орго салышты. Ор бир топ терең казылган. Ортого тепкич менен гана түшөт. Ордун тешиги чакмак түрдө жасалган жыгач капкагы бар. Андан күндүн нуру тийип турат. Ордун түбүндө саман төшөлгөн. Адамдын мурдун кескен сасык чыт. Күнүнө бир маал жипке байлап бир кумара суу түшүрүлөт. Нанды ыргытып беришет. Сыртка чыгарышпайт. Чыдабаска айла жок. 5 күндөн бери айылдан кабар жок. Нурайымдын тынчы кетет. Капчыгай өрөөнүндөгү зоолордун арасындагы үңкүрдө Нурайым апасы менен аттарын жыш карагайлардын арасына тушап коюшкан. Карагайлардын жыштыгынан зоонун бетиндеги үңкүр билинбейт. Үңкүрдүн жанынан өскөн карагайлардын арасынан капчыгайдын ичи алаканга салгандай көрүнөт. Нурайым менен апасы улам-улам капчыгайдын жолун карашат. Айылдан кабар күтүшөт. 5-нчи күнү түшкү маал капчыгайдын оозунан 2 атчан чыкты. Аттарына камчы салып, катуу келе жатышат. Эки жактарын элеңдеп карап коюшат. Нурайымдын апасы айылдын кишилери экенин баамдады. Алар капчыгай менен келе жатышып, карагайларды аралап үңкүр жакка бурулушту. Чай кайнар убакытта үңкүргө чыгып келишти. Нурайым менен апасы аларды утурлап басышты. Токтомуш аксакалдын неберелери аттарынан секирип түшүшүп, чоң апасына чуркап жетишип, аны кучактап калышты. Нурайым инилерин кошо кучактады. Нурайымдын апасы көзүнө жаш алып, неберелерин алмак-салмак беттеринен өпкүлөп: "Алдыңа гана кетейин дерим, асылдарым", деп жалынып жатты. Бойго жетип калган узун бойлуу, жүзү саргыч тарткан, көзү көк, башында кара козунун көрпө терисинен тигилген малакай кийген, сыртына этеги кыска ак койдун терисинен тигилген чапаны, белин ичке кыл арка менен байлап алган Байгазы небереси: "Чоң эне, бизди чоң атам жөнөттү. Тамак аш алып келдик. Жолдон эч кимге көрүнбөй бастыргыла деп таң атпай аттандырды. Эч кимге көрүнгөн жокпуз. Жолдон кишилер деле көрүшкөн жок", деп чоң атасынын тапшырмасын так аткардык дегенсип, колунун жеңи менен чекесиндеги терин сүртүп жатты. "Ой, менин азаматтарым, силерден кагылайын. Чоң ишке жарап алган турбайсыңарбы?" деп Нурайым инилерин алмак-салмак кучактап, аларды мактап коет. Чоң энеси аттарга артылып келген куржундарды алганга басканда, улуу небереси Нурайымдын кучагынан чыгып, аттарга жөнөдү. Чоң энесине мурун жетип, атынын ээринде артылып турган таар чоң куржунду алды. Чоң энеси небересине кошо жардам берип: "Айлапа кандай, эмне жаңылык?" деп сурап калды. Неберелердин улуусу Байгазы ордунан токтой калып: "Чоң эне, кече Кокондун аскерлери айылды басты. Элдин баарын чогултуп, эжекемди сурашты. Анан кийин деп мукактанып, "Абамдарды жана атамды айдап кетишти", деди. Колчунашты көтөрүп бара жаткан кичи небереси узакпай байкесине кошулуп: "Нурайым эжени бермейинче атамдарды кое бербейбиз дешти. Алардын аскерлеринде бардыгында соот темир кийимдери, узун кылычтар бар экен. Чоң эне, чоң атам элдерди урушпагыла деп токтотту. Чоң эне, чоң атам бизди кечке калбай келгиле деген. Биз аттаналы. 2 күндөн кийин биз кайра келебиз. Силерди чоң атам сак болушсун деди. Үшүп калбагыла деп чоң тонун да берип жиберди",
деп Байғазы небереси айта турган ойын үзүп айтты. Ордодон Токтомуш аксакалдын айылына чабарман келди. Атынын тердигинин алдынан тамчылап тер агып, катуу келгени билинип турду. Чабарманды айылдын жигиттери тосуп алып, Токтомуш аксакалдын үйүнө узатып келишти. Ал киши элдер менен учурашып, кыргызча так сүйлөп, жалпы калыкка кайрылды. Ата теги малайдан болот. Көп жылдан бери Ордодо кызмат кылып жүрөм. Кече силердин жигиттериңерди орго салышты. Ордого баш көз болгон сарбаз мени силерге кабарга жөнөттү. Ал силерге 10 күндүк мөөнөт ичинде кызыңарды берип, жигитиңерди алып кеткиле деген талап койду. Эгер аткарылбаса, деп демин басып, катуу үшкүрүп, үнүн басаңдатып, балдарыңардан айрылып каласыңар. Сөздүн кыскасы ушу, деп жанында турган дөңгөчкө отура кетти. Эч ким үн каткан жок. Топтун арасындагы 2-3 аял көздөрүндө жаш алып, жоолуктарынын учу менен жаштарын арчып турушту. Токтомуш аксакал ойлуу туруп, чогулган элде бир сыйра карап, бул кабарды тез жеткирейин деп тынбай келгениң көрүнүп турат. Үйгө кирип кымыз ич, деп сабырдуулук менен чабарманды үйгө чакырды. Чабарман менен боз үйгө аксакалдар киришип, баары уй мүйүз болуп орун алышты. Балдар айдалып кеткенине 4 күн болгонун билсе да, Токтомуш аксакал бизде канча күн бар, деп чабарманга кайрылды. Жолдо каныгатып, сууга чаңкап келген чабарман 2 кесе кымызды катар менен тартып ийип, кезектеги кымыз куюлган кесени колуна кармап, "Дагы 6 күн бар", деп жооп берип, кымыздан шашпай уртап, кайрадан сөзүн улады. "Мен Ордодо көп жылдан бери кызматтамын. Ал сарбазды жакшы билем. Улуту өзбек, элге сылык мамиле кылганы менен өтө каардуу, ырайымсыз адам, айтканынан кайтпайт. Берген буйругу туура эмес болсо да аткарат. Ошонус менен ханга жагат, беттегенинен тартпайт. Ордодогу иштерге толук жооп берет. Силердин кызыңарды алып келгиле деп берки адамдарды жөнөткөндө, силердин жигиттериңерди айдатып кеткенде ошол сарбаз Ордодо тартипти катуу кармайт. Мурун ал жерде кыргыз жигиттери, кыздары кызмат кылышчу эмес. Акыркы жылдары хандын эли жери кеңейген сайын өзүнө каратып алган элдин жигиттерин, кыздарын Ордого алып келе баштады. Силердин кыз алгачкылардан эмес. Ордодо көп эле кыргыздын кыздары жүрүшөт", деп болгонун төкпөй чачпай айтып берди. Чогулуп отурган аксакалдардын бирөөсү "Ордого барган кыздардын тагдыры кандай болот?" деп суроо койду. Чабарман бир аз үн катпай, "Кандай айтсам, чындыкты айтсамбы, же араң турган бул элге жалпылап жакшы эле, же аларды мен билбейт экенмин десемби" деп ойлонуп туруп, "Эми кыздардын тагдыры торго камалган тоту куштай. Алардын өз эрктери жок. Кээ учурда турмушка чыгып, өз тагдырларын тапкандары да бар, жок эмес, бешенесине жазганынан", деп гана жооп берди. Токтомуш аксакал менен катар отурган кебек аксакал чабарманга кайрылып, "Балам, бизге чын ниетиң менен келгениң көрүнүп турат. Өзүң деле кыргыздын баласы экенсиң, айтчы, хандын күч кубаты кандай?" деп суроо салды. "Эмнесин жашырмак элем. Бул хан бийликке тургандан бери Кокон Ордосу күч алды. Жаңы элдерди баш ийдирип кулачын кеңейтти. Аскерлерин түптөп, саны көбөйдү. Ферганадагы болгон темир усталарды алдырып, кылыч, найза, жебенин учларын чаптырды. Алыстан атыла турган мылтыктарды сатып алып, аскерлерин куралдандырды. Орустар менен тил табышып, Ордого замбиректерди орнотту", деди чабарман отургандарды көзү менен бир сыйра сыдыра карап. Токтомуш аксакал башын ийкеп, "Ушундай дечи. Каар заман болду го. Тилибиз, дилибиз бир деп биз аларга кошулсак, алардын кылганы бул болсо, эми каяка барабыз? Калмактардан жаңы эле бошонуп, баш көтөрө баштаганда, хандын жасаган мамилесин кандай түшүнсөк болот? Кайрадан кыргыз элинин шорун төгөйүн дегениби? Ханды Кудай ураарда өз элине кас болот деген ушу турбайбы?" деп бир азга токтолуп кайра, "Сага чоң рахмат. Сен дагы бир пендесиң, өзүңдүн ишиңди аткарып жүрөсүң. Ачык айтып келгениңе рахмат. Сарбаздарга айтып кой, жогун жакын арада беребиз", деп ордунан турду. Чабарман узап кеткенден кийин Токтомуш аксакалдын үйүндө бир туугандары чогулушту. Эч ким сөз баштаган жок. Баары түшүнөт. Абал оор. Сарбаз айтканын аткарарын билишет. Нурайымды берели деп айткандан жазганышат. Бир гана Токтомуш аксакал чечээрин, андан эмне кеп чыгарын күтүп отурушту. Токтомуш аксакал да билет. Отургандар андан чечим күтүп отурушканын. Коломтого жакын отурган Балбан Кубатбек, "Аймактагы бүт кыргыздарга кабар берип чогулталы. Баарыбыз селдей Ордону каптайлы. Керек болсо ханын алып чөбүз. Буга чейин деле жалаң толуктар Ордону алып келишкен. Биз алардан кем экенбиз.
Егер биздин балдардын баштарынан бир тал чачы түшүп көрсүнчү, алардын саманын сапырабыз, деп отургандарды күттөдү. Токтомуш аксакалга катар отурган Алсейит аксакал: жүрөгүңдө жалын кан чыгыра кармаган балбансың Кубатбек. Шашпай акыл салалы. Азыр элдин баары жайлоодо, бири жакын, бири алыс, аларга качан кабар жетет? Кокон хандыгы баягы эмес, күчтөнгөн, куралданган, көзү көк сары орустар менен колтукташып алышкан. Таянары бар. Ордону тегеректеп замбиректер коюлган деп тиги чабарман айтып өттү го. Ордо баягы эмес. Мурун бир айыл деле басып алчуга ал заман жок. Ойлонуп, акыл калчап ишке барсак, антпесе көп зыян тартып калабыз, деди. Кебек аксакал аны колдоп: айтканыңда калет жок, маселе мында. Биз азыр мурункудай бирге алабызбы, бизди колдошобу, башка уруулар бизден деле ордо канча кыз алышты, канча эр жигиттин башын алышты, бизге жардам бериштиби? Көрмөксөңгө, укмаксанга салып коюшпады беле дегендер да чыгат, деп Кубатбек балбанды карады. Кубатбек балбан аксакалдын айткандары калыс сөз экенин сезип унчуккан жок. Токтомуш аксакал коломтодо кызарып күйүп турган чокто бир топко чейин карап туруп: үйүңөргө барып эс алгыла. Бир гана Кудайдан, Кудай деп туралы, деп ордунан козголду. Чогулгандар тарап үйлөрүнө кетишти. Таң атпай Токтомуш аксакал үзөңгүлөшү, тең тушу Алсейит аксакал менен Капчыгайды көздөй аттанышты. Аттардын катуу басыгына салышып, Токтомуш аксакал менен Алсейит аксакал кечке жуук үңкүргө келишти. Жолдо карай Токтомуш аксакал суроолору көп, жоогу жок узун ойго түштү. Кемпирим түшүнөр, кызым айым деп айтам. Кудай мени таанады экенсийт. Жети балаңдын өмүрү же кызыңдын тагдырыбы? Балдарым өздөрүнүн баштарын карындашы үчүн бергенге даяр. Бирок алардын тагдырларычы, үй бүлөсү, жубайлары, бала бакырасычы? Мен айтпаганда ким айтат? Жети балам өздөрүнүн жанынан намысты өйдө коюшту, а менчи? Менин калыс чечимим кандай? Кызымды бара бер деп кантип айтам, эгер алар каршы болсочу? Ушул сыяктуу суроолор биринин артынан бири келе берди. Жооп таба албай, бир чечимге келе албай ойлуу жүрүп баратты. Жанында бастырып бара жаткан Алсейит да унчукпайт. Токтомуш аксакал тең тушу Алсейитти жакшы билет. Анын оозунда калыс сөзү бар, чукул кескен ою жок. Эл арасында кадыр баркка мага жөлөк болор деп кошо ээрчитип чыккан. Нурайым инилери Байгазы, Узакбай кеткен күндөн баштап ойлуу. Апасы менен деле көп сүйлөшпөйт, мурункудай эркелебейт. Кеч кирип, айлана караңгы тартып, асманда толук ай маңдайга келген учурда Нурайым үңкүрдүн алдындагы чоң ташка отуруп, эки колу менен тизесин кучактап, көзүнөн жаш куюлуп ыйлап отурду. Бир гана бала чагын эстеп, жылмайып алды. Сансыз ойлор, жер кучактап өксүп, чыңырып, катуу ыйлагысы да келди. Карманды, андан не пайда? Көз алдынан жаштайында эркелетип, канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай мамиле кылган агаларынын элестери кетпейт. Ар бири Нурайым, сен үчүн мен жанымды берем дегенсейт. Жок, мен макул эмесмин. Менин өмүрүм силердикинен артык эмес. Силердин өмүрүңөр мага тиешелүү эмес. Кудай берген өмүрдү жашашыңар керек. Силердин жаныңар өзүңөргө, ата энеңерге, сүйгөн жарларыңарга, асыл балдарыңарга таандык, мага эмес. Мен үчүн силер жаныңарды бербешиңер керек. Менин сүйгөн жарым, балдарымдын атасы кайда деп силердин өмүрлүк жубайларыңар сураса, мен эмне деп жооп берем? Эжекебай, сиз үчүн айдалып кеткен атам качан келет деп, күнүгө саргайып, томсоруп, жол тосуп жүргөн балдарыңарга мен кантип жооп берем? Бир мен үчүн жети баласынан ажырган апамдын суудай төгүлгөн көз жашына кантип чыдайм? Мен үчүн агаларымдын башынан бир тал жашы түшкөнгө жол бербейм. Мага алардын тагдырлары бардыгынан артык. Мейли, тагдырымда мени кандай кыйынчылыктар, кыйноолор, кемсинтүүлөр болбосун, Кудайдын сыноосун көтөрүп, мен ордого барып агаларымды куткарышым керек деген ойго бекем келгенсеп, Нурайым өзү менен өзү сүйлөшүп, көз жашын тыя албай отурду. Жанына апасы келгенин да сезбей калды. Апасы кызын кучактап, көкүрөгүнө кысып, көзүнөн жаш тегеренди. Ал түнү алар кирпик кагышпай таң атырышты. Токтомуш аксакал менен Алсейит аксакал үңкүр турган жерге чыгып келишип, аттарынан түшүштү. Кандай турасыңар? Үшүгөн жоксуңарбы?
dedi Тоқтамыш ақсақал атының чылбырын қарағайға байлап жатып. Құдайға шүгір, балдардан хабар барбы? Деп кемпірі отырлай басты. Тоқтамыш ақсақал ұншықпай аттың ер тоқымында артылып тұрған құржынды алып жерге қойып, тамақ ашала келдім. Өгіні байғазыменен ұзақпай шашып жатып, бір құржынды ұнытып кетішіптір. Bir жұмалық қылып тамақ ашты беріп жіберейін дегім. Тамақ ашыңар түгінген жоқ по? Деп сұрап, жығылған қырағайға отырып сөзін улап, кеше ордадан чабарман келді. Құдайға шүгір, балдар аман есен екен. Деп қана жауап айтты. Ал Сейіт ақсақалда атын байлап, екі жаққа көз жүгіртіп, түнкісін суық еле болса керек. Үшіген жоқсыңар бы? Бұл үңкірге өткен кеткен кербендер түнеп қалышшылы. Ешкім тыншыңарды алған жоқ по? Деп сөз қозғап, ойларды алақсытып, анша-мұнша болса да қолдойын дегенсе де. Тынш, түнкісін те алыстан әлі қаршқырдың ұлғаны болбаса, деп Тоқтамыштың кемпірі жауап қайтарды. Нұрайым, аталарыңа жармадан алып шықшы, деп қызына қайрылды. Нұрайым үңкірге кіріп кеткенде, Тоқтамыш ақсақал кемпіріне қарап, қызың қандай? Деді. Байқұшым кеше түніменен ұйлап шықты. Маға көрсетпегенге әрекет қылды. Кірпік қақпай ұйықтаған жоқ, бұшайман болып жүреді. Деп жауап айтқанша, қолшанашменен кесе көтеріп Нұрайым шығып келгенде, кемпір ұншықпай қалды. Нұрайым қолшанаштан кесеге жармадан құйып, аталарына сұнды. Ақсақалдар үнді өстен, кеседегі жарманы шашпай ішеп отырышқанда, ата, бүгін айылға кетелі, деп Нұрайым атасына қайрылды. Бары Нұрайымды тиктеп қалышты, үн шығарышпады. Қандай жауап айтышарды білішпей, ойларына еш нәрсе кірбей тұрды. Bir ғана Нұрайым айта тұрған сөзін мұрын қамдап қойған соп, өзіне ішенеп, кетелі ата, біз айылға түшелі, мені іздешпейді. Мен үшін ағаларды қармап тұрышпай ба? Мені күтіп тұрышады. Мен бармайынша алар байкелерімді қой өрішпейді. Айылға баралы, қалғанын айылдан шешелі ата, деді. Атасыменен апасы қызына емін айтарын білбей тұрышқанда Ал Сейіт ақсақал, Тоқтамыш, қызым тұр айтады. Ордадағылар Нұрайымды іздешпейді. Алар балдарды айдап кетіп, бізден жауап күтіп жатышады. Айылға түшкен өзің, қалғанын көрі жатарбыз. Түн болса да жөнөйлі. Бары құдайдан, бір құдай дейді Тоқтамыш, деді. Түніменен жол жүрішіп, таңзар айылға түшіп келішті. Орда қойған мөөнөттің 3 күні қалды. Жайдың саратаны. Күн ысық, талада тезек жоғылтқан балдар. Тезектерді қаптарға салып, текесінен тұрғызып қойышса, сайғақтап жүрген торпоқтар қайра жығып кетішеді. Ызаланған балдар қолдорына ташалып, сайғақпенен қоша торпоқторды сайды көздей дырықыратып қуалашады. Күннің ысығынан чоқыдағы мөңгілер ереп, жылғадағы су көбейіп, сайдағы чоң таштардың тегерегіне қорылдап кіріп, үн салып, суының шары айланадағы тұнжыраған тымтырстықты бұзып тұрады. Асманда қанаттарын шашпай қағып, қалғып ұшып, жерден көзін албай жеміздеген чар бүркіт. Ал бүгін қайра жаралғандай. Асқалу чоқлардан маңай таппай, жайыттағы қатар тігілген боз үйлердің үстінде ұшып жүреді. Бүркітті алыстан көрген суырлар чөндөйлерге аңқыштап белгі беріп, бары иіндерінде. Енесінен қалбай ерчіп жүрген қозы улақтарға көз ғырын салады. Көрген жеміне батын албайды. Жаңы өсіп шыққан тырмақ тұмшығына азырынша ішен албайды. Бүркітке бүгін жашо қайра жаңыдан башталған сыйт. Көп қиыншылықты, сыноны баштан өткөріп, еми қайрадан жашоны улантып, жаңы ғана ұшып шыққан әлі. Чар бүркіт жаш кезінде көзіне көрінген далай жемін алды. Арасында улақ, қозы, кейде чоң айберендерді алған күндері oldu. Анда тырмақтары қорч, қармағанын қой өрбей, күшті қанаттары жемді жеңіл желпі көтеріп кетші. Орта жаштан өтіп қалғанда тырмақтары өсіп, тапқан жемен мықчи қармай албайды. Тұмшығы мұрдағыдай құрч емес. Төшіндегі жүндері өсіп, салмағы ор, қайра жаңыру керек екенін ал сезет. Бирок қанчалық қиын ор болорын білет. Жашоо үшін күрөшү керек. Өсіп кеткен тырмағын, тұмшығын ташқа бұрып, қан жалатып түшіріп, төшінде өскен жүндерді жұлып ташташ керек екенін жақсы білет. Жаны қиналат. Ескі тырмақтарын, тұмшығын, төшіндегі жүндерінен арылуда жан чыдағы соғырға туш келерін сезет. Бирок жашоо үшін қайрадан жаңыланып, келечекке қадам таштоо үшін бардығына чыдоо керек екендіген чар бүркіт түшінөт. Адаттағыдай чар бүркіт өзі білген тоонун асқаларын бір сыйра қыдырып, ечки текелердің жатағына көз салып, айланып учты. Ечки текелер зоолордо,
Асмандағы бүркүткө көз кырларын салып коюп, жай баракат оттоп жүрүшөт. Асказоонун арасынан бүркүт оңтойлук менен аларга кол салып жибербесин алар билишет. Чаар бүркүт да тоокелге салбайт. Кокусунан ташка урунса, ага өмүрү турарын билет. Мурункутай шамдагы айлыгы качып турган мезгили. Төмөндө энесине калып, маарап турган улакка көз кырын салды. Улак көк шибер жайык жерде, айланасында деле чоң таштар көрүнбөйт. Чаар бүркүт жемин көздөдү. Асманда 2-3 тегерени учуп, жемин көздөй боюн жерге таштап, асмандан жерге түшкөн таштай болуп, жерге кулап баратты. Энесин какштай эмеп, курсагын тойгузуп, энесин ээрчип, зоого чыкпай, көлөкөлөп уктап туруп, дагы эле уйкусу ачыла элек кара булакты көздөй бүркүт зымырап, тик качырып келе жатты. Асмандагы шуулдаган үндү угуп, эми гана коркунучту сезген кара булак качканга аракет кылганга жетишпей, анын жолуна чаар бүркүттүн ачуу тырмактары матырылды. Карала булак күчүнүн келишинче каршылык көрсөтүп, жулкуна баштады. Мурдагыдай чаар бүркүттүн тырмактарынын шайы келбей, улактын белин кычырата кармай албай, улактын жулкунганы анын асманды көздөй көтөрүлүп учканына тоскоол болду. Чаар бүркүт өйдөлөгөн сайын оордоп, алы келбей, кайра улак менен жерге ылдый кулай баштады. Канаттарын тез-тез кагып да көрдү, пайда болбоду. Тумшугу менен улактын башын чокуп да көрдү. Улак сезбестен кайра кичинекей мүйүз менен чаар бүркүттү 2-3 жолу төшкө сүздү. Улак канчалык жулкунган сайын чаар бүркүт төмөндөй берди. Терини тешип, сөөктөрдү бычырата кармаган бүркүттүн тырмактарын сезбеди. Улак менен кошо ылдыйлап, эми кара ташка урунарын билип, айласыздан тырмактарын ачып жиберди. Улак маараган бойдон ташка тийип, бир нече жолу ала салып, кайра туруп таштан ташка секирип, көздөн кайын болду. Чаар бүркүт жеминен айрылып, өзүнүн салмагын эптеп көтөрүп, бийиктикке учту. Бул акыбалы менен мындан ары жашоосу кыйын болорун сезген Сеп, тамактап жей албай, алдыда кыйынчылыктар болорун түшүндү. Бир гана жол кайрадан жаңылануу. Ал оор, чыдаш керек, башка арга жок. Чаар бүркүт кара ташка отуруп, ташты тырмактары менен ачып, ташты тырмактары менен апчып, бургулап, бардык тырмактары түшкөнчө тыным алган жок. Эски тырмактары түшүп, түбүнөн кан шорголоп, олтурган ташы канга боелду. Буттары ооруп баса албай, бир топ күн жатты. Күн мурунтан алган суурдан өзөк жалгап, эми төшүндөгү өсүп кеткен жүндөрдү тумшугу менен жулуп кирди. Төшү канчалык оорса да, ар бир жүндү көзүн жумуп, жулуп турду. Төшүндөгү эски жүндөрдөн айрылып, эми өзүн жеңил сезип калды. Бирок кыйынчылык дагы алдыда экенин билет. Чокуганда темир найзадай тешип өткөн, тиштесе болот кылычтай кыя тиштеген тумшугу эскирип, эч нерсеге өтпөй калган учур. Тумшугуна өскөн сөөктү ташка уруп түшүрүү үчүн чаар бүркүт күчүнүн келишинче тумшугу менен ташты чокуп жатты. Ар бир чокуган сайын көзүнөн жалын чыгып, башы ооруп турса да токтотподу. Тумшугу түшүп, бетине кан жайыла берди. Бир далайга тамак жей албай жүрдү. Бара-бара түшкөн тырмактын тумшуктун ордуна кайра жаңы тырмак тумшук чыга баштады. Төшүндөгү салмактанткан эски жүндөн арылып, жаңы чыккан тырмагына тумшугуна ишенип, чаар бүркүт бүгүн биринчи жолу кайрадан жаңыланып, жашоо жолун улантып, алгач жортуулга аттанган. Чоң жемге батын албай, майдажанга көз кырын салып, токтомуш аксакалдын айылынын үстүнөн учуп жүргөнү да ошол эле. Нурайымдын жанынан кыргыз дөбөтү чыкпайт, кайда басса кошо жүрөт. Дайыма Нурайымдын колунан тамак жеген дөбөт, бир топ күндөн бери көрбөй калганына кусадар болуп, улам-улам кызыл ала көзү менен Нурайымды тиктейт. Нурайым өзү менен өзү болуп, жанын коерго жер таппай, тамакка көңүлү чаппай, башына келген ойлорго жооп таба албай, сарсанага батып, шараккан суунун жээгинде отурду. Алдына бир гана максат коет, кандай болсо дагы агаларымды куткарышым керек деп. Хансарайга барып, кийбеген кийимдерди кийип, ичпеген тамак ашты ичип, күндө көңүл ачып, шапар тээп жашаса болор экенине көз жеткенсейт. Бирок ал эч качан андай жолго барбайт. Нурайымдын өзүнүн жашоого болгон көз карашы, намыс көйлүгү, ата-энесинен, ага туугандарынан алган тарбиясы жана кыргыз кыздарына таандык эң негизги касиеттери ордого барып жыргал деген жашоого жол бербесин жакшы билет. Бирок агалары ордо жатса, алардын жубайлары, бала чакалары күндө жол карап,
атабыз качан келет деп күтүп жүрүшсө, кантип мен чыдап тура алам деген ой башынан кетпейт. Өзүнүн Герт башынан мурда агаларынын тагдырын, алардын үй бүлөлүк акыбалын жогору койду. Суу жегинде бир топко отуруп үйгө кирди. Боз үйдө жалгыз апасы, атасы эртең менен эрте жылкыга бастырып кеткен эле. Апа, мен эртең ордого барам, деди Нурайым. Ал апасынын жообун күтпөй, айланайын апаке ой. Кудайдын маңдайыма жазган тагдыры ушул окшойт. Кыргыздын кыздарындай өз тагдырым өзүмө буйрбады. Хан сарайга жүргүн деп кокондун баскынчылары жеркелеп турат. Агаларымды орго салып, алардын бала чакалары саргайып, күндө аталарын күтүп жол карашат. Эгер мен барбайм деп отура берсем, агаларымдын баштарын алып койгондон кокондун каны чирлери кайра тартпайт. Агаларым ордо жатышса, алардын бала чакалары сыздап турушса, мен кантип жердин үстүн басып жүрөм? Бул да Кудайдын мага жиберген сыноосуго. Башка түшкөндү көрбөгөнгө айла барбы? Деп апасын бекем кучактап, өксүп, ыйлап жиберди. Апасы Нурайымды бекем кучактап, ичинен сыздап турду. Эртеси Токтомуш аксакал баш болуп, бир туугандары кеңешип, ордого киши жөнөтүштү. Андан Нурайым кызыбызды беребиз, ага тиешелүү кылдаттык, татыктуу жана аяр мамиле болот деген үмүттөбүз. Кармалып жаткан балдарыбызды бошотуп бергиле деп айттырышкан эле. Кабар алып келген адамды ордодогу сарбаз кабыл алып, анын айткандарын угуп, жанында турган сыпайына теги ордо жаткандарды чыгарып, мага алып келгиле деп буйрук берди. Буйрукту кабыл алган сыпай 5-6 куралданган аскерлерди ээрчитип, орду көздөй багыт алды. Берилген буйрук тез аткарылып, сарбаздын алдына Токтомуш аксакалдын балдарын айдап келишти. Сарбаз калың төшөлгөн жер төшөктөрдүн үстүндө капталдап жатып, жайылган дасторкондогу жер жемиштердин акырын оозуна салып, алдына ордон чыгарып келген Токтомуш аксакалдардын балдарын бир сыдыра карап, "Улуңар ким?" деп суроо салды. Кармалгандардын арасындагы орто бой, чымыр денелүү, маңдайы жазы, кара көздүү, жашы 40ка чукулдап калган Ниязбек "Мен улусу болом", деди. Сарбаз аны сынагандай көз караш менен карап, "Бала чакаң барбы? Алардын убайын көрөйүн деген ниетиң барбы?" деп ордунан козголуп, мандаш ордуна отура кетти. "Кудайга шүгүр, бала чакам бар. Бир мусулмандын тилеги Кудай ниет кылса, балдарыбыздын убайын баарыбыз эле көрөлү деген тилегибиз бар", деп Ниязбек ага тике карады. Сарбаз жоопту угуп, буларга үгүт, акыл насаат окуп, убара болбой эле коеюнчу дегенсип, "Ага туугандарыңар биздин койгон талапты туура түшүнүп, карындашыңарды беребиз дешиптир. Айылыңардан адам айтып келди. Аткарбаганда кайда барышмак эле. 7 баштан айрылгандан көрө, мейли, силердин шартыңарды кабыл алабыз. Бирок силерге эскертип коеюн. Азиреттүү хандын канаты кенен жайылып, бир гана Фергана Анжиян эмес, чыгышы Үргөнчкө жетип, батышы Кара деңиз Урал тоосуна чейин созулуп, жалпы казак, кыпчак, өзбек, кыргыз жана башка элдердин башында турат. Ошондуктан улуу урматтуу ханыбызга тийиштүү урмат кылышыбыз керек. Силерге окшогон шариятты туткан момун мусулмандарга азиреттүү ханыбыз тарабынан да сый мамилелер болот. Эзелтен ханга хандай, кулга кулдай мамиле дегендей, силер тараптан урматтуу ханга сый урмат болушу керек. Бир кызыңарды сураса баарыңар каршы чыгып, эмне кыз жок бекен? Хандын ордосуна кыздарын бере алышпай, канча деген ата-энелер жүрүшөт. Ордого барам деген кыздардын баарын эле биз ала бербейбиз. Ошону билип койгула. Бул жерде кыздарга татыктуу мамиле болот. Керек болсо алар хандын сарайынын күзгүлөрү", деп тынбай сүйлөп отурду. Бир азга токтоп, кайра жан баштап, "Карындашыңар келген күнү силерди бошотом", деп сарбаз ордунан козголбой, алып кеткиле дегендей колунун сырты менен жаңсап, аскерлерине белги берди. Токтомуш аксакалдын ага туугандары эртеси кызды узатмай болушту. Нурайым башка жеңилерине караганда өзүнө жакын туткан сырдаш жеңесине көмөктөшүп, бээ сааганда колун салып берип, сууга барса чогуу басып жүрдү. Кечке мал батып бара жаткан күндү тиктешип, экөө дөбөчөдө көк шиберде отурушту. "Жеңе, мен бул 100 арчымды сизге калтырып кетейин", деп Нурайым чыптамасынын жөнтөгүнөн 100 арчысын алып чыкты. Ак жука жибек кездеменин бетине гүлдөрдүн сабагынан конуп турган 2 көгүчкөн саймаланып түшүрүлгөн. 100 арчынын четтери тормолонуп жасалган. Нурайым 100 арчысын тиктеп, "Жеңе, бул менин өзгөчө белегим. Ар бир ийненин учу тиеп,
жиптин изи келечегимден тилегеле. 100 арчымды тагдырымдагы өмүрлүк адамыма арнаймын дечимин. Көңүлүмдүн купулуна толо турган жигитке кезигем деп үмүт менен күтүп жүргөм. Мен дагы кыздардай болуп, сүйүү, махабат сезимдерине курчалып, ал сезимдер менен жашагым келчү. Бир күнү күткөнүм жылмая карап, колумду сурап келет деп күтүп жүрчүмүн. Ага макулдугумду билдирип, бул кичинекей 100 арчымдагы арнайын деген аруу тилегим бар эле. Эми мунун кереги жок болуп калды жеңе, деп ойлонуп туруп калды. Күндүн бетин тоо калкалап, айланасы кызыл түскө боелуп турду. Нурайым колундагы 100 арчысын алаканына кысып, жыттагансып, колун эрдине коюп, эмне үчүн Кудай менин тагдырыма ушундайды жазды? Өз тагдырыма өзүмдү ээлик кылбады. Мен дагы жүрөгүмдүн толтосуна толгон адамга жар болуп, андан балалуу болуп, апа болгум келет. Балдарымды кучактап, ак сүтүм менен бап эстеп багып, наристе жытына кумарланып, балдарымды эркелетип, эне болгум келет. Жолдошум сапарга кетсе, анын көйнөгүн жыттап, күткүм келет. Эми мунун баары ишке ашпаган ой болуп кала берди. Жеңе, деп өрөпкө алып, көзүн жумуп, тизесин кучактап турган колуна чекесин жөлөдү. Жанындагы жеңеси Нурайымды кучактап, кой кыз, көп эле нерселерди көңүлүңө ала бербечи. А балким сенин күткөнүң ал жактадыр. Ошол жактан сен бактыңды табарсың. Барган жериңден жакшы адамга жолугарсың. Биз ордуну билбейбиз. Эл оозунда элек жок дегендей, ар кандай сөздөр боло берет экен. Кудайдан жакшылыкты күтөлү. 100 арчыңды өзүңө калтырып койчу. Анын ээси алыс болбой, көп күттүрбөй келип калар. Деп алда ичинен сызып турса дагы, кайын сиңдисин жоошутканга аракет кылды. Нурайым унчукпай 100 арчысын кайра чөнтөгүнө салып койду. Эртеси Токтомуш аксакалдын жалпы айыл журту Нурайымды ордого узатышты. Нурайым чачын 5 көкүл кылып өрдүрөп, башына кундуз тебетейин кийип, ак көйнөгүнүн үстүнөн кызыл жээги жок узун, четтерине кыргыздын оюлары басылган кемселин кийип, күмүштөн жасалган жасалгаларын тагынып, апасы жана 2 жеңесинин коштоосу менен ордого жөнөп кетти. Алар менен дагы кош эр токун токулган 7 ат жетелетип, бир адамды кошуп беришти. Ордого келгенде Нурайымды, апасын жана кошо келген 2 жеңесин бир бөлмөгө киргизишти. Бөлмө салкын, дубалдары бийик, терезелери жарык, жерге ар түрдүү килем төшөлгөн. Дубалдын 3 бурчуна тегерете жаздыктар коюлган. Бөлмөнүн ичиндеги түркүктөргө кол чырактар илинген. Аларды ээрчитип кирген адам ушул жерден күткүлө деп өзү чыгып кетти. Бөлмөгө киргендер килемге орун алышып, күтүп турушту. Көп өтпөй эле бөлмөгө кийген көйнөктөрү жерге сүйрөлгөн, узун бойлуу, беттерин жарымына чейин жоолук менен жаап алышкан 2 аял кирип, алар да килемден орун алышты. Бөлмөнүн чоң эшиги ачылып, бир сарбаз кирип келди. Четте отурушкан узун көйнөкчөн аялдар орундарынан тура калышып, колдорун көкүрөктөрүнө алып, баштарын ылдый кылып тазим кылышты. Нурайымдын жеңелери да аларды турашып, алар да тазим кылышты. Нурайымдын апасы ордунан турайын дегенде, Нурайым апасынын көйнөгүнүн этегин басып тургузбай койду. Өзү да ордунан козголбой отура берди. Кирип келген сарбаз ордунан турбай отуруп алган Нурайым менен апасын бир сыйра сын көз менен карап алып, "Улуу урматтуу хандын адилеттүү өкүмү менен бүгүндөн баштап кызыңар хандын карамагына өтөт. Кызыңарга талаптагыдай мамиле болот. Эч ким камсанабагыла. Силерге хан ыраазычылыгын билдирет. Эми силер кете берсеңер болот", деп сарбаз Нурайымдын апасы менен жеңелерине кайрылып, ал эми берки 2 аялга кызды алып жөнөгүлө дегендей буйрук берди. Ошол маалда Нурайым башын өйдө көтөрүп, "Бегим, айта турган сөзүм бар", деп сарбазга тике карады. Нурайымдын нурдай жанган жүзүн көрүп, жалтанбаган кайраттуу көз карашына чыдабай, сарбаз көзүн ала качып, "Айтыңыз сөзүңүздү. Улуу урматтуу ханыбыз мээримдүү, силерге окшогон момун мусулмандарга жан тартып келет", деди. Нурайымдан суроону күтпөгөн сарбаз бир аз калдастай калып, "Сиздерге хан мээримдүү болсо, бизге Алла Таала мээримдүү жана ырайымдуу. Биз ага шүгүр кылып сыйынып келебиз", деп Нурайым 2 оолун бооруна алып, жараткан Кудайга дуа айтты. Сарбаз да башын ийкеп, үнүн акырын чыгарып, "Ла илляха илляллах, Мухаммадур Расулуллах", деп алда дуа келтирип, "Жалпы мусулман эли пайгамбарыбыз Мухаммеддин айткан акыл насааттарынын негизинде жашап келишет эмеспи? Баарыбыз Кудайга сыйынып, андан мээримдүүлүктү жана ырайымдуулукту күтөбүз",
деп сарбаз Нурайымды колдомуш болуп койду. Нурайым сарбазды кайрадан тике карап, жараткан Алла Таала аялды зордук менен мурас кылып алганды жактырбайт. Силер адилеттик кылбай, менин макулдугумду сурабай, жет агамды орго салып, мени айласыз мажбурлап, зордоп алып келдиңер. Эзелтен бери кыргыз кызы тоо арасында эркин өскөн, өз тагдырынын киндигин өзү кесип келген. Эч качан бирөөгө көз каранды болуп, анын кол алдында баш көтөрбөй жашап келген эмес. Кайсы бир кыйын мезгилде да кыргыз кызы намысты өйдө коюп, башка түшкөн кыйынчылыкты жеңип келген. Жылдар өтөр, силердин да заманыңар бүтөр. Кудай тараза. Мени узатып келген туугандар менен коштошконго уруксат бериңиз. Дегенде сарбаз Нурайымды тиктей албай карайгын ала качып, макул дегенсеп башын ийкеп, кызды алып кеткенге даяр турган эки аялга токтой тургула дегендей белги берди. Нурайым узатып келген жеңелери менен кучакташып, беттеринен өп коштошуп, өмүрүндө талай жолу болгон апасынын кучагында болуп, көкүрөгүнө сиңген апасынын жытына дагы бир жолу кумарланып, апасынын бетинен өпкүлөп, көзүнөн жаш алды. Апасы кызын бекем кучактап, ичинен миң эсе толгонуп, сыздап, айла аргасы жок, көз жашын тыя албай колунан келсе кызын ушул жерден дароо алып кеткиси келип, муңдуу көз менен кызын карап, акыркы ирет кызын көрүп жаткансып, эмчеги зыркырап, кызын ордого бергиси келбей, көз жашына ээ боло албай турду. Энесинин көз жашы Нурайымдын мойнуна анылдай куюлуп атты. Нурайым өзүн өзү токтотуп, апасынын көз жашын бет арчысы менен сүртүп, жылмая карап, "Апа кебай, айланайын энекем, ыраазымын сага. Ак сүтүңдү актай албай кетип жатам. Кечир мени, тагдырыма күң болууну жазыптыр. Айла барбы? Көтөрбөскө айла жок. Силер аман болгула, мени эстей жүргүлө", деп апасы жеңелер менен коштошуп, узун көйнөк кийген берки эки аялдын коштоосунда башка бөлмөгө кирип кетти. Ордонун сарбазы Токтомуш аксакалдын 7 баласын бошотуп, ордонун эшигинен чыгарып жиберишти. Аларды сыртта аттар менен күтүп турушкан. Нурайымдын ордого келгенине 1 ай убакыт болуп калды. Ал жердеги кыз келиндерди эти толук, жапалдаш бойлуу, чачтары калың, кара түстүү, көздөрүнөн чары, оозунан зары чыккан өзбек аял башкарат. Кыздарды бөлүп, ар кимисине аргандай тапшырма берет. Конок тосо турган кыздарга өзүнчө мамиле кылат. Аларды даярдап, жарашыктуу кийимдерди кийгизип, алтын күмүш жасалгаларды тагып, ар бир баскан кыймылын, тамак ичкенди, жооп бергенди, сүйлөгөндү үйрөтөт. Тартипти бекем кармайт. Күнөөлүү болгон кыздарды катуу жазалайт. Ордодогу даражасы жогору турган сарбаздардын 3-4 аялдары бар. Алардын орду башка. Аларга кызмат өтөй турган кыздар бөлүнгөн. Кыз келиндерди башкарган өзбек аял Нурайымды кабыл алып, чөйрөгө көнсүн дегенсеп, 3-4 күнү унчуккан жок. Bir күнү ал Нурайымды өзүнө чакырып, кыргыз кийимин чечип, башка кийим кийүүнү талап кылды. Нурайым талапты кабыл алган жок. Өзбек аялы тарбия керек экенин сезип, Нурайымды таң атып, көгүм кирген убакытка чейин кара жумушка салды. Жарытылуу тамак бердирбейт. Алы кетип чарчайт. Бирок Нурайымдын өзүнө жагат. Канчалык күчү алы кетип чарчаса да, ал өзүн эркин сезет. Ошол күндөрү айылына барып келген кыргыз чабарман адам менен таанышып, ал Нурайымга көз салып, ага кээде жардамдашып, кээ бир күндөрү тамак алып келип берип турду. Bir күнү өзбек аялы Нурайымды алдырып келип, акыбалың кандай? Курнамыз таанып атып, эки көзүң эле калган го я? Кана эми акыл эсиңе келдиңби? Бул жер сен эркелей турган атаңдын төрү эмес. Сенин чымындай болгон жаның менин колумда. Кааласам алдыга айдай жүзүңдү тилип, бир көзүңдү чокуп, эшиктеги каракчыларга салып берем. Сен мындан ары ордонун менчиги, жаның хандык экенин биле эле экенсиң да. Болду, жетишет. Жакшы эле эркеледиң. Эртеңден баштап коноктосконго барасың. Бул сага акыркы эскертүүм, деп көзүнөн чаарын чыгарып акырыя карап, баргының. Менин чыдамымдын чеги болот. Көп каарыма калба, деди. Нурайым унчуккан жок. Жооп бергендин аягы эмне менен бүтөрүн сезип турду. Эшикке чыгып, нан жаап жаткан набайчылардын жанына отура кетти. Ар жактан чабарман басып келип, Нурайым, акыбалың кандай? Деп сурап калды. Ордодогу эң жакын адамы чабарманды көрүп кубанып кетти. Ордунан тура калып саламдашып, жакшысыз баба, Кудайга шүгүр, жакшы элемин, деп жооп берди. Чабарман Нурайымдын ичинен сызып турганын жүзүнөн байкап, көңүлүң пас, тиги кара жылан зарын чачкан го, деди.
Нурайым жылмайып койду. Кайра сөзүн улап: "Көп эле кайгыра бербе балам. Аманчылык болсо баарын жеңесиң. Кудай ден соолук берсин, жүрү. Сага үйдөн жарым ала келдим эле" деп жанымдан нан жаап жаткан набайчыларды көздөй басып: "Ай, мага бир ысык нан бергилечи" деп аларга кайрылды. Нурайым өзбек аял менен болгон сөздү айтып берди. "Эми кызым, сага кандай кеңеш береримди да билбей турам. Ал көпкөн аял. Көп кыздардын убалына калган. Анын үстүнө аны тиги ордо башчысы колдоп турат. Ошондуктан анда бийлик көп. Кийип жүргөн кийимиңди алмаштырып, алар берген кийимди кийип алганың эле оң. Бул кийимдериңди мага берсең, мен үйгө катып коем. Коноктоскон кыздар баары бир бирдей кийиниши керек. Көпчүлүктүн көзүнө урунбай, кылдааттык менен кыздарга кошулуп иштей бер. Антпесең сага тиги кара катын жашоо бербейт" деп чабарман колундагы ысык нандан үзүп Нурайымга берди. Нурайым чабармандын айтканына макул болуп, коноктосор кыздарга кошулуп, алар кийген кийимин кийип, алтын күмүш жасалгаларды тагынып, кечки боло турган шаан шөкөткө аргасыздан камданып, кыргыз кийимин дыкааттык менен бүктөп чабарманга берди. Өзбек аял Нурайымдын макул болгонуна ичинен ыраазы болгонсуп, кыздарга кызмат бөлүштүрүп жатып, Нурайымды коноктордун жанында болуп, аларга тартыла турган тамактарды алып берип, бошогон чыналарына чай же шарап куюп бере турган кызматка койду. Кечинде ордого келген конокторду тосуу аз эми башталды. Сый тамак тартылды. Коноктордун жашы бар, картаңы бар. Баштарында кызыл тазыл селделери, селдесинин ортосунда жаркыраган белгилери тагылган. Кийген чапандары жибек, атластан тигилген, чапандарынын четтеринде алтындын жибинен ою түшүрүлгөн сөп жарыкка жалтылдайт. Колдорунун манжаларындагы салынган алмаз таштан ширетилип жасалган шакектерин баса белгилешип, колдорун көп учурда жаңсап сүйлөшүп, шарап куюлган кесилерди көпкө кармап, бийлеп жаткан кыздарды жан баштап жатып алып көрүшүп, көңүл ачышат. Конокторду күтүп жатканда орто жаштан ашып калган сакал мурутуна бир аз ак түшкөн, кыркма сакал койгон, беттерин анча-мынча бырыш баскан ордо башчысы Нурайымга көзү түшүп, андан көзүн албайт. Колундагы кесесиндеги шарапты улаан бошотуп, шылтоо кылып, Нурайымды жанынан чыгарбай кесесин сунуп турду. Нурайым башын ылдый кылып, аны карабай тапшырган жумушун аткара берди. Эртеси ордо башчысы өзбек аялды чакырып алып, андан Нурайымдын жайын сурап отуруп: жакшы, көңүлгө толо турган кыз экен. Кичине ийге келип калды дечи. Кандай айттың? Талада бош жүргөн жылкыдай азы болуп келген дедиңби? Деп өзүнчө кыт-кыт күлүп: "Эчтеке эмес. Биз андан башка азоолорду оздуктап келгенбиз. Муну да жооштуп алабыз. Мүнөзү болсо кайра жакшы. Андан төрөлгөн балдар кыйын чыгат эмеспи? Кыргыз кызы курама темир курч болот дегендей эмнесин жаман. Кудай жалгап" деп ойлорун аягына чыгара айтпай, калың төшөлгөн орундукта чалкалап отуруп: "Нурайым дедиңби атын?" деп өзбек аялга карады. "Ооба бегим, аты Нурайым" деп колун төшүнө алып тазим кылды. Жакшы атына жараша зат бар экен. Көздөрү карагаттай жайнап, маңдайы жазы, эриндери бышкан алчадай болуп, жүзүнөн күндүн нуру төгүлүп тургандай. Кийген кийими тулку боюна жарашып, жылмайса жанындагы адам эрип кетчүдөй болгон чырайлуу кыз экен. Көңүлгө жакты. 2 күндөн кийин мен ал кыз менен нике кыйдырам" деди. Аны карап калган өзбек аялдын оюн алдын ала билгенсип: "Оюңду билип турам. Шариятта 4 аялдан ашык болбойт го деп айтканы турасыңбы? Мени Кудай көрүп турат. Мен шариятты сактайм. Чегинен чыгып кетпейм. Башкалардай бир түндүк нике кыйдырганым жок. Алган аялдарым баары ыраазы. Бир гана былтыркы жылы алган аялым кайсылдын эле?" деп кабагын бүркөп, эстегенге аракет кылып турганда, өзбек аял: "Кыпчак кызы болчу" деди. Сен аны жакшы билет эмессиңби? Ошол аялым көңүлгө толбой жүрөт. Эмнесин айтсам?" деп ордо башчысы ойлоно калып, эши кылып жакпай калды. "Эртең талагын колуна карматып, сага өткөрүп берем. Сен айласын табасың да. Андан көрө эртең кечкиге Нурайымды даярда. Абдулла молдону алдыртып кел. Никебизди кыйсын" деп кашын серпип, барабар дегенсип белги берип, өзү терең дем алып, жөлөнүп турган жаздыкка чалкалай кетти.
Өзбек аял Нурайымды чакырып келип, орду башчысынын буйругун айтты. Нурайым унчукпады. Мелтиреп дуалда илинген килемдин бир бурчун тиктеген бойдон көзүн албай, астыңкы эрдинин ички жагын тиштеп, оюна эч нерсе кирбей турду. Канчалык катуу болгону менен өзбек аял эне катары ага кандайдыр бир аял сезимде болуп, көп эле капалана бербе. Жараткан кыз баланын маңдайына ушундай тагдырлар жазылат экен. Бардыгы Кудайдын колунда. Сенин колуңду сурап жаткан бек жаман киши эмес. Кудай буйруп балалуу болсоң, балдарың бектин тукуму болуп, балким бүт эмирди башкарып, хан деле болуп калышы мүмкүн. Сен хан шайыны болуп, балдарыңдын убайын көрүп, бактылуу өмүр сүрөсүң. Бектеле жакшы ой менен сага колун сунуп жатат. Көп кыздын арасынан сени тандаганы бул да жакшы жөрүлгө. Бакыт эшиги ачылып турганда өз талайыңды өзүң тебелбе. Ата-энең, ага туугандарың менен байланышып турганыңа да мүмкүнчүлүгүң болот. Менин колуман канча кыздар өтүштү. Ата-энеси менен көрүшкөнгө мүмкүнчүлүктөрү болбоду. Ордунун талабы ушундай, деп жоолугун оңдоп, көкүрөгүнө түшүп турган жоон болуп өрүлгөн чачын артына таштап, бара кой. Даярдан жөнү жок эле кей бербе, деди. Күн мурунтан ордонун ашканасына тоодон карагат, кара бүлдүркөн, кожогат, кызылгатты мөмөлөрүн жыйнаганга кыздар барышары чечилген. Алар менен Нурайым да кошо бармак. Нике кыюуга бир күн калганда Нурайым мөмө тергени кыздар менен бирге чабарман айдаган арабага отуруп ордодон чыгып кетти. Түш ой алар эки бети асказ оолу Капчыгайга келишип, кыздар колдоруна камыштан токулган идиштерин көтөрүшүп, ар бири тоо этегиндеги таштардын арасында өскөн бадалдардан мөмөлөрдү чогултуп жүрүштү. Арабадан акыркы болуп Нурайым түштү. Чабарманга бир нерсе айткысы келип, бирок үндөбөстөн мөмө чогулта турган идишин чыкынагына ийилип, башындагы жоолугун чечип тоону көздөй басты. Чабарман Нурайымдын капаланган өңүн көрүп, арабага чегирип келген атты бошотуп, отту жерге байлап коюп, Нурайымдын жанында болуп, жардам берем деп ойлоду. Нурайым Капчыгайдын сайында шаркырап аккан көк кашка муздак сууга шашпай отуруп жүзүн жууп, бутундагы маасысын чечип колун алып, узун көйнөгүнүн этегин бир колу менен өйдө көтөрүп, суунун ар көзүнө өттү. Кайра бут кийимен кийип, майда таштар аркылуу жыш өскөн бадалдын арасы менен аскага чыгып, маңдайында аскасы асман тиреген, айланасын булут баскан кыргыз тоосу, ала тоо ажайып көрүнгөн жерде отурду. Нурайымдын көзүнөн жаш тегеренип, ак жүзүнөн салаалап куюлуп турганда, асмандагы чаар бүркүт мурдагыдан башкача шаңшып, эки канатын толук жайып, Нурайым отурган асканын чокусун айланып турду. Нурайым көзүнөн аккан жашты тыя албай, асманда тегеренип учуп жүргөн чаар бүркүттүн үнүн угуп, башын көтөрүп алып, чыптамасынын чөнтөгүндө сактап жүргөн жибек жүз арчысы менен жашын арчып, кайрадан туулуп өскөн ала тоону карап, ата-энесин, ага туугандарын, жалпы журтун эстеп, кагылайын апаке, ак сүтүңдү актап, жашыңыз өтүп турган курагыңызда кашыңызда болуп, орду колуңуздан жеңилиңизди жерден алып жардам бере албадым. Силер кечиргиле. Мен ордого алып кеткенде да ичиңерден сыздап узаттыңар эле. Мени ордого келгеним бир гана агалардын тагдыры эле. Аларды бошотуу үчүн макул болуп, ордого келгем. Жети агамдан ажырагым келген жок. Мага мындан аркы тагдырымдын кызыкчылыгы жок. О жараткан, мени айыптай көрбө. Сен берген өмүрдөн айрасыздан баш тартып жатам. Мындан аркы тагдырымдан маңдай жылыткан, бактылуулук жылоологон күндөрдү сезбей турам. Калыстык болбой, менин тилегим ишке ашпай, жашоом каран түнгө айланып, тагдырыма кулчулукту жазгандай. Айланайын жаратканым, кечир мени. Асылым ата-энем, ага туугандарым мени кечиргиле. Ыйлабагыла, мени эстей жүргүлө. Түбөлүккө кош болгула. Кош ата журтум. Кош кыргыз элим. Кош кыргыз жерим. Деп жашын арчып, колундагы жүз арчысын бекем кармап ордунан турду. Нурайым, Нурайым деп, тоонун этегинде мөмө терип жүргөн өзбек кыз чаңырып жиберди. Нурайым деген үнү тоону жаңыртып, Капчыгайды аралап аскадан аскага узап баратты. Атын тушап, көк кашка сууну кечип бара жаткан чабарман өзбек кыздын чаңырыгынан селт этип чочуп, үн чыккан жака чуркады. Асканын түбүндө оозу башынан кан куюлуп жаткан Нурайымга чуркап келип, башын жөлөп, алда кагылайын каралдым-ай, бул эмне кылганың? Деп жашын төгүп, Нурайымдын башын кучактады. Нурайым өчүп бараткан карайгы менен чабарманды карап, аба, апама,
деп оозун кыбыратып, башка сөз айтканга алы келбей, колундагы жүз арчысын чабарманга сунуп, акыркы жолу бир жылмайып алып, карагаттай кара көзү катып, башы бир жака шылктай түштү. Чабарман Нурайымдын колундагы жибек жүз арчыны мыкчый кармап, жүрөгү сыздап, каңырыгы түтөп, көз жашын тыя албай боздоп ыйлап турду. Нурайымдын сөөгүн жерге берген күнүн эртеси, чабарман Нурайымдын кийимин, жүз арчысын алып, токтомуш аксакалдын айылын көздөй сапар алды. Жекеле жалпы аян эле эмес, бүт тыным сейит эли 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек кезинде чырактай болгон намыстуу кыргыз кызы Нурайымды узаткан бөксө жайлоо кыз берген деп аталып, ал жайлоонун төрүндө Нурайымдын жаркыраган элеси түбөлүктө жүргөндөй сезилет. Чыгарманын аягы.